Жашоонун кыйынчылыгын сезип, өз түйшүгүн өзү тартып, мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан тиричилигин колдон келишинче жасап жаткан Марс Жусупкеев биздин бүгүнкү каарманыбыз. Ал 1984-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунда төрөлгөн. Кийин шаарга көчүп келип, Арча Бешик конушунда 7 жаштан бери жашайт. Апасы артына көтөрүп көп түйшүк тартып чоңойтконун айтат. Азыркы тапта мына минтип өз колу менен жасаган буюмдарын сатып, ак эмгек менен нан таап жаткан чагы. Мына ошентип жумушка келдим. İştegen жерим Төрөлгөндөн эки буту бир кол иштебейт. Бирок Марс мырза ага чөгүп башын ийип отурган жок. Бир колу менен тиккен эмгектерин жылуу жумшак базарда оруну жок болсо да, кышкы суукта үшүп, жайкы ысыкта буюмдарынын өңү күнгө күйүп калса да, отурганга мажбур. Мынтип отуруп салда Саламатсызбы, Марс мырза? Кандайсыз? Жакшысызбы? Соода болуп атабы? Жакшы элеби? Мен сиз менен жакындан таанышып, эл менен сизди дагы тааныштырып, ачып, айтып берели деп атабыз. 300 сомго тукам. 300 сом алсам. Намо 50 сом, 250 сом. Балдарыңыз барбы? Жубайыңыз барбы? 3 şey. Başkaça sveti yok mu ya? Başka şey var? Бар. Mumga бар. Mumga бар. Размерин карап алыңыз. Allah razı olsun. Буларды жийип алып кетирсек болот, Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Марс мырзанын үйүнө барып тартабыз. Азыр сыртта суук болуп атат. Сыртта суук болгонуна карабастан биз жылуу жумшак үйдө отурсак, Марс мырза эмне себептен бул жерде отуруп соода кылганга мажбур экенин айта кете турган болсок, мүмкүнчүлүгү чектелген, эки буту жана бир колу менен ушунун бардыгын токуйт экен. Ошондо төрөлгөндөн эле ушундай дейт. Анан эске сала кетиш керек, айта кетиш керек, жубайы бар экен, 5 айдан бери бирге турушат экен. Жубайынын дагы мүмкүнчүлүгү чектелген. 18 жаштагы кызы бар экен. Кудайга шүгүр, 18 жаштагы кызы мынакей атасына жардам берип, элкек болуп жаралып, мен үй бүлөнү багышым керек болгондон кийин майыпмын деп эле үйдө отура бербестен, мен ушул нерсени үйрөндүм, жасап жатам, ушул менен акча таап жатам дейт. Эл сомуңуз бар болсо, карточкалар бар болсо, эл сизге жардам берсин, биз чыгарып коелу десек, мына ушул нерселерди сатып алып жардам берсин дейт. Эгер бул нерсе 150 сом турса, эмгеги 150 сом болсо, аны сиз 500 сомго, 1000 сомго сатып алып өзүңүздүн жардамыңызды бериңиз. Эгер сиз дагы колуңузду сунуп жардам берем деген болсоңуз, анда биз так дарегин айтып коелу. Марс мырза дайыма ушул жерде отурамын дейт. Мына Фрунзе жаныбызда, Баха магистралдын кесилишиндеги Фрунзе, эл көп жерге атайын келген экен ушул жерге. Эгер сиздин дагы жан дүйнөңүзгө ушул видео таасир эткен болсо, жардам берем десеңиз, анда өзүңүзгө мына ушундай сонун буюмдарды сатып алыңыз дагы, муктаж болгондорго өз жардамыңызды бере кетиңиз. Байке, жардам берип коесузбу? Отургузганга. Келиңиз. Оба. Моколду коюп. Моколду камаса, үчүн 5 сом коюп. Муну кандай кылайын? Эч ким тийбейби? Сууп калатпы ал? Жан жаса сууппу? Рахмат, Баке. 1 километр жол экен да,
Сиз менен кызыңыз менен бирге турасыз, э? Мынакей азыр бир колу менен ушунчалык көп эмгектерди жасап жаткан Марс байкеден жакшы бир сөздөр болсун, э? Эми жашоо саун алдам калгыга чөкпөш керек. Эмнегинен мун эмгек кылыш керек, эмгек сүйүш керек. Алдам баланы сыноо сабыгыз керек. Менде бир сүйгөм, уаначы. Атасы буту баспаган, чолок бармасын колунан келбеген баланы, ошо намусум каптилди, ошо эмгек кылып басардым иштепчи. Эмесетти. Андан кийин жашоо сонун жашоо кырсыл акканын сүйгөм. Эмне билесиң? Намаз окум деген намаз окусаң болгон баары бар. Аны бир сомун жибейним, канасың. Алдамчы, жумуш жок, жумуш бар. Боюнча алдам эме кылыш керек, эмгек сүйүш керек. Аны жашын калдырып билиш керек. Ошо. Байке, ошол ден соолугуңузга дагы токтоло кетсеңиз да, эмнеден ушундай болду экенчи, төрөлгөндө ушундай экен? Эми бир эмеден жаатканчы укканмошум башан кемчип кеткен атан. Баша жыгып койгонму билбейм, аны жаата сүгүл. Эмнеге билесиң? Жөшүк жаткан балды бар. Та? Мен жемөм, жатам, турам, сүгүл. Аны тиккене, колума шайып канып кеткенде болон. Апам башын тикпей койчу, тикким башына тырышып калган чолгом. Ошону эмгек кылдым. Канча болду ушуну үйрөнгөнүңүзгө? 15 жыл болду. 15 жыл болду, э? 2006-дан баштадым. Ан намаз окуган неге себеп окуп атам? Мен өзүм 5 жыл окуган майпанын окуужайга жатанчы. Окшаккан көгөмө. Жөшүк жаткан балды бар. Жөшүк жатып, тамак иче албан, 24 саат жаткан балды бар. Эски экер биз эски чыган. Энеси памперсин котон. Эмели, мен сүгүл, жатам, турам, жемөм, эски чыгып кетип калам. Эмесиде намаз окуп болсом болот. 5 мага намаз окуганга 40 мүнөт убактым кетет. Намаз окуганга чейин жакшы тилиңиз чыкпачу экен байке. Сиз айтып атпайсызбы, ошондон кийин сүйлөп калдым деп. Эми сүйлөчүм. Муну сүйлөчүм. Эске салсын. Мунун замын кекиштеп сүйлөчүм. Башым оочу. Муну сүйлөчүм. Эске сам, эске сам дебем. Эске сам сүйлөчүм. Мен кимге көп башым билесиң? Мен энеме башым. Энем мени көтөрүп баккы. Энем дос бакпай кол. Очам баланын зыяны болуп калган деп энем көтөрүп баккы. Акемге мен чоңотту. Андан кийин мечитте байкеге ашым. Эмнеге билесиң? Мечитте байке мен акым динге келбесем, өзүм жоголуп кетмекмин. Сен мен баштан апеси калсын барган. Дал ичип ташып калгам. Намаз окуп калдым, ошондо оолум жоголду. Дал ичип калдым. Сен машина алсаңчы, машина бусуп калса, жөө кетип каласың да. Тети каска ма жааткан бут кылып берген, бут. Майпал каскасын калса басабын да, onu забын. Эмес этип кой. Эң арзан каска $1000. Эң кымбат каска $20,000. Сен бутунчу, тепкисен чыга. Судан сö, чүнкенсеке. Мен тепкисен чыккан касканы ачын $7,000 керек. Көрүм. Жасасаң, жасаса болот. Азыр жубайыңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Качан тааныштыңыз? Кайдан тааныштыңыз? Жубайым эме 3 ай болду. 5 ай болду жасагангачы. 5 ай муна таанысканбыз. Мен өзүмдөн интернетке чыгам. Интернетке таанышуу бар, таанышуу. Мен бутун баспан, 5 май намаз окум. Бул бутун сүйлөп башкан кыз болсо, үй жыйнаган, үйүнө окатын кылган болсо, 18 жашка кызым бар деп. Намаз окуган ниет болсо, дин түш болсо мен баш косом деп. Ошону берген, салып сөзүп калдык. Таанышып калдык. Буларды качан баштадыңыз? Молдор баштанган 1 жыл болду. Китапчыкын көрүп ошону ойлоп жасадым. Ушулардан көрүп калдыңызбы? Өзүңүз эле анан турадыңызбы? Турадым, апам бычып берди, мен өзүм жасадым. Үйгө кийгенге аябай ыңгайлуу экен да? Резинкаларды
Резинка алды эме. Гүлдөрдү. Güllölü эме жасайын. Келин жасайын. Ага. Бүйкоммен жасаң жетип калат эми бак эмкинес. Мушмун капаттын. Сиз өзүңүз үйрөтүп койдуңузбу? Ооба ушуңа. Келин жасаптан. Жакшы. Келин жасаптан. Ентипчи. Кыздар, айымдар, кыздарыңыздарга алып берсеңиздер болот экен мына. Анын мо тапчыканы? Тапчыканы? Келин жасайын 250 соммунчу. Ушулар 250 сом. Келе бал. 500 сом алса, 250 сомну келинге берем, калган өзүм алам. Ан мону кандашым деген машинаменчи. О эме жана ченек когуш. Ооба, туура. Мону өзүм тиксем болот, бүйкөмдүн тике албатам. Эми мусмун капатпашке. А мону Бакен өзүнүн жасаган эмгектерин көрсөтө турган болсок, мынакей. өзүм эмгегимде. Булар дагы сатыкта бар экен. Мо эме 450 сом асы коша. Андан кийин мо эме сотко сагыз. Сотко сагыштар барбы? Сотко сагызны. Булар канча турат? 80. 80 сомдон. Mon 8-ci marka жасаган сумкаларды. Не сумка? Ачып да көрсөтөлү. Ачып. Сумкаларды, баштыктарды. 8 мартка деп атайын жасаган экен азыр. 5-6 тонн саттым сон. 5 тонн саттыңызбы? Сатыкта бар экен дагы. Эске сала кетиш керек. 350 сом. 350 сомдон, туристтер келет го эми жакында. Ошондо эстеликке туугандарына алып кетсе боло турган нерселер экен да. Сонун анан белек кылганга дагы алсаңыздар болот. Баалары деле өтө кымбат эмес мынакей. Мындай өңдө, чоң кичинекей кылып бар экен. Балдарыңыздарга мына мындай. Эң арзан тапчыкан тетнасан. Эң арзан? Тети мо. Ушулай? Ошол. Андан кийин мо. Булбу? Жок тети. Бул Ошол. Арзан бул. Сонун экен го, эмнеге арзан? Эми сайма жок. Мон бетин сайма жок. Мо асы коша 400 сом. Эмнегеден монун үстүнө сайма сайга эмес. Эми бир ушуну канча убакытта бүтүрүп атасыз? Ошону бир тапчыканы общий bir jumada 2-3 тапчыка бүтөм. Бир жумада. Анын сатылганда кандай сатылып атат мисалы? Жакшы. Канча нерсе сатылат? Бүгүн 1ден, 2ден, 3ден. Канчада бир чыгасыз? Күндө чыкпайсызбы? Күн жумуш күндө чыгам. Үйдө отурбай күндө чыгам. Мен кандашым. Сен мак шүгүл көңчө мак куакча, көңчө акчаны кашка чаппам. Кашкан акматычы 70 сом. Акмат жабы 70 сом. Электрический коляска экен, ал аккумулятору 7000 сом дедиңиз, Бир аккумулятор канчага чейин жетет? 1 жылга. 1 жылга жетет, Андан кийин башка пут бар, айлаган башка бушуса 15 000 сом. Запаса саткага саны жок. Ошондо сиздин иштеген ушуларды саткан акча коляскага эле кетип атабы? Көңчө кашка кетет мал түшүрмөчү. Үйгө жумшам, үйгө да мал түшүрдү, апама, иниме, көңчө кашкан, кашканы чынатам мо. Мо кечип болсун чоңго бирөөшкө мак кайрып койгон эмес. Ма жама беркени бойке алдама, эми саусuz кыссал балдар. Мо 250 сомдон 500 сомго алып кетип, намус окон баке, момганда 5 алып кеткене бар, бир тапчыкын 5 сомго алып кеткене бар. Ошентип алганда бар. Сен кандасың? Мен кашкам сынса илам, мечке бап, намус окон илем. Балысы дүнүйөнү өтөш. Биз даректерин мына бул жерге калтырабыз. Инстаграмда да баракча бар экен, Ошол инстаграмдагы баракчасына жазып, өзүңүздүн буйрутмаңызды берип, ошол жерге келип өзүңүз тандап алып кетсеңиз болот үйдөн. Жана албетте Марс байке өзүнүн үйүнө жакын жерге, өзүнүн баягы электронный эмеси менен, коляскасы менен чыгып, жерге жайма базар кылып сатат экен. Ал жерден дагы тандап, өзүңүзгө жаккан буюмдарды сатып алсаңыздар болот. Мотор солдо кылсам келе куйун бекот солдогу ба болбойн депчи. Келесе солдогу ба мамлекетте яткып
Мен мамлекет эмне кылып жатып атамачы? Мамлекет акча жасап төлөп берип атамчымы? Мен сол да кылган ошо жатпачы, акемде кылып турсамчы. Кардарларыңыз көп эле калдыбы? Көп калды шүгүр. Дайымкы эле кардарларыңыз да бар болсо керек. Бар. Жакын эме кылсам турам, мамлекеттенчи бут жер берсе, мынчы, сону пуш эме бар, пунч чыпат, бакка жакка. Ишким бутка койсом эле мутпанына бар, бутка коюп, таам коюп, күнсүз суукка сүөттүн акчасын төлөмөкмүн. Ошону коюп берсе, сатмакым жана отурам, кышына отурам, кышынаса үшүп калсам кетип калам. Катке салтаман жана күйүп калган. Аны эмен суанам, эркек балдарын кыз алынчы, бон жалган сүйлөбөсүнчү. Эмнеге бутун бекитип акча суагана көбөйүп кетти. Эл алдаса болот, жарткынан талешин. Ошондойлорду сиз өз көзүңүз менен көрдүңүзбү? Аны интернеттен көргөм. Интернеттен көрүп, жукуна туруп кеткенде көргөм ошондачы. Уккам менен көчмөн бутун сатпашым, сатып беришим, атмакмын ошону көрсөмчү. Бутун кашка, бутун сундай кашка отурбашым дейт. Эмнегенен баш бут баскан балдар, бут баскан балдарчы. Кийинчи калып өжөн, ошону азананчы жумуш киши салып өжөн. Кашкам сынып калса миллион депчи. Мага шүгүр башка ошону түшүндүрүп атам. Үйүнөн соода кылган жайга чейин жарым саат жол жүрүп барат. Отурган жери сыз болгонуна карабай, кечке чейин түшкү тамакты да ошол жерден кыламын дейт ал. Анткени келип кайра кеткенге коляскасы жол бербейт. Кубаты өчүп калса, 7 саат кубаттоого убакыт талап кылынат. Майда соода кылып отуруп, тапкан акчасы ушул коляскасына эле кетет. Бузулса тетиктери чет өлкөдөн гана келет. Алардын акчасы кыйла эле чөнтөктү жукартып коет. Ал эми ушул коляскасын биздин жаман жолдор эле бузат дейт ал. Муажим мен мыйкен чуңкур болуп калса, мен кашкамды өтө албайм. Сен чуңкурдан секип кете бересиң. Мо кашкам 4-чү кашкам. 4-чү коляска. Өкөсүндө өкө бар. Ушул жолдон сынды 2 коляска тең? Ооба. Ошол жолдон, жаман жолдон сынды. Кашка сынган себеби да, иним, биштеме жок. Кашка кийген же жок, көрүнчөчү. Тепкичтен чыгарсың, сумканы көрүнчөчү. Тепкичтен түшкөнү, көтөп түшкөнүчү. Мо кашка ол. Китайский кашканы 20 кам. Мону 4 киши көтөрүш керек. Күч кирип кетейин. Ошону жасасынан. Мамлекеттен, элден, общий эметем, калуу болгон дүкөн салгачы, дүкөн салгал эме кашка кийгени салса, меч салгана, ош кашка кийген жер болсо, алга биле мамлекеттик күнөсү общий ком тиги огунуш керек. Мону 3-кө сайылдаса болот, 5-кө сайылдаса болот. 3-кө салып, 5-кө салып айдаса болот. Ал 3 майлып, 5 майласам жетпес. Мына 3 мен жүрөм азырчы. Азыр 3 мен кеттасыз. 4, 5. 5 мен кеттасыз азыр, э? Көчө эмне кыялданасыз? Кырагым, жалган жашылы жаш иш кылып калсам, сооптун ишин кылып калсам, элге пайдам тийсе, майып балдан укум койгосом, майып балдагы жеңип түшпесем жашылдачы. Ошону көп кылгандам.